Салам достор, мен силерди көрүп жатканыма аябай кубанычтамын достор. Бүгүн силер менен UFC жаңылыктар менен тааныштырам. Джон Джонс жана Стив Миошичтин салашуусу ноябрь айында болот деген UFC'нин өзүнчө бир пландары бар болчу достор. Бирок Стив Миош катуу травма алгандыгы үчүн бул нерсени Стив Миошчу качты деген эмес бул салаштан. Албетте бул нерсе болот. Бирок россиялык мушкер Павлович деген, Сергей Павлович деген аттуу мушкерди баарыбыз билебиз. Ушул мушкер эгерде болбой кала турган болсо, ушул эки мушкер Джон Джонс жана Павлович экөөсүнүн салашуусу болот достор, сөзсүз түрдө. Албетте акыркы күндөрү жакшы результаттарды Павлович көрсөтүүдө достор. Тагыраак айтканда, Нганунун ксерокопиясын айтканда. Бирок Джон Джонс менен салашуу үчүн аябай психология тараптан, моральный тараптан аябай таасирдүү сезгич болушу керек достор. Себеби Джон Джонс качанкы карышкыр абдан бул тараптан өнүктүрүлгөн достор. Андан сырткары Чел Соннен аттуу мушкерди баарыбыз билебиз достор. Буга чейин Джон Джонс экөөсү бир кездери аябай катуу салашкан. Тилекке каршы Чел Соннен жеңилип калган Джон Джонстон. Ошонун сөздөрүндө Павлович менен түшүү көбүрөөк зарыл деп айтып өткөн жана Джон Джонстун жеңилишин каалоодо бул нерседе. Жана ушул нерседен үмүт кылууда. Силердин оюңарча кайсыл мушкер эгерде салашса жеңет? Павлович же болбосо Джон Джонс? Ушул тууралуу оюңарды калтыргыла, мага аябай окупчу кызыктуу болот. Мен оюмча Джон Джонс деп баарыңыздар жазсаңар керек. Кайсы раундда жеңет, ушул жөнүндө сөзүңөрдү комментарийда калтырып өткүлө достор, окупчу кызыктуу болот. Ал эми кийинки жаңылык болсо, казакстандык мушкер Шавкат Рахманов жана чеченстандык мушкер Хамзат Чимаев тууралуу болмокчу достор. Буга чейин Хамзат Чимаевге карата Шавкат Рахманов көптөгөн трештокторду жасаган болчу достор. Бүгүн болсо Хамзат Чимаев наоборот Шавкат Рахмановго кичинекей болсо дагы трешток жасаган. Казакстандык жаран комментариясына көңүл бурдура жаза койгон, ошол нерсеге дароо көңүл буруп ответ кылганымдачы айтканда достор. Үкөм, сен конкретно айт суранычы. Казакстандык тигр Шавкат Рахманов менен салашуудан коркосуңбу деген дароо Хамзат Чимаев жооп кылган. Карышкыр мышыктардан эч качан коркпойт, казак унутпа деп бул сөздөрдү жазып калтырган. Албетте экөөсүнүн бул трештоктору келечекте экөөсүнө акча алып келет жана экөөсүнүн салашчысы болуусун алып келет. Себеби буга чейин казакстандык мушкер Шавкат Рахманов менен Белал Мухаммед уюштурулат деген, бирок бул нерсе болуштун ордуна 7-май күнү буюрса Бёрус жана Белал Мухаммед менен экөөсүнүн салашчысы уже уюштурулуп кетти достор. Пландар өзгөрүлүп кетти. Буюрса достор, бул нерселер аз калууда. Шавкат Рахманов менен Хамзат Чимаевдин салашуу күндөн күнгө аз калууда достор. Мен оюмча албетте бул нерсени колдоп, бул нерсени көргүңөр келсе видеого класс басабыз достор, каналга катталабыз, амандашалы, кийинки роликке чейин.